Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Лейлек районунун чек аралаш айылдарына иш сапары менен барды. Кыргызстанга Борбор Азия боюнча аймактык турненин алкагында Улуу Британия, Германия, АКШ жана Франциянын туруктуу өкүлдөрү келет. Эл аралык террористтик уюмдарды каржылоо жана жасалма документтерди берүүгө шектелген жаран кармалды. 10 ноябрда президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдикарим Алимбаев Лейлек районунун чек аралаш айылдарына иш сапары менен барды. Анда Тажикстандын агрессиясынан жабыркаган Лейлек районунун Сада, Интернационал, Максат, Арка айылдарында болуп, калыбына келтирүү иштери менен жеринен таанышты. Жергиликтүү бийликке жарандардын турак үйлөрүн бүтүрүүнү тездетүү боюнча зарыл болгон бардык шарттарды түзүүнү талап кылган. Ыйгарым укуктуу өкүл жергиликтүү жашоочулар менен дагы жолугушуп, элдин үнүн уккан. Жарандар электр энергиясы, жөлөк пул, турак үйлөрдүн кызыл китеби, жол, суу маселелерин көтөрүшкөн. Облус башчысы тиешелүү кызматтын жетекчилерине жарандардын маселелерин чечип берүүнү жеринде тапшырды. Мындан сырткары чек ара окуясында жабыр тарткан жеке ишкерлер менен жолугушуу өткөрүлгөн. Ишкерлер Интернационал айылындагы Достук базарын тез арада калыбына келтирип, ишке киргизүү жана жеңилдетилген насыя берүү маселесин айтышты. Кемпирабад ишине байланыштуу жапырт башаламандык уюштурууга аракет кылган деп шектелип, 2 айга камалган саясатчы Жеңиш Молдокматовдун бөгөт чарасы өзгөргөн жок. Бүгүн 11 ноябрда Бишкек шаардык соту ага карата 1 май райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырды. Замандаш партиясы менен 2020 жылдагы шайлоого катышкан, кийин Турам партиясын түзгөн Жеңиш Молдокматов 23 октябрда массалык башаламандык уюштурууга аракет кылуу беренеси менен шек саналып кармалган. Бишкек шаардык соту 11 ноябрда Кемпирабад маселесине байланыштуу кармалган саясатчы активисттердин кармалышынын мыйзамдуулугун жана бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арыздарды кароону улантууда. Бул күнү сот Айданбек Акматов, Рита Карасартова, Чыңгыз Капаров боюнча мурдагы инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Ушул эле берене менен кармалган Нурланбек Асанбековдун бөгөт чарасын кароодо ден соолугуна байланыштуу дарыгерден маалымдама алып келүү үчүн танапис жарыяланды. Мунун алдында укук коргоочу Азиза Абдирасулова Асанбековду ден соолугу начарлаганын айтып, соттон аны үй камагына чыгарууну өтүнгөн. Ал абакта ачкачылык кармоону улантып жаткандыктан соттук отурумга дарыгердин коштоосунда келди. Ушунчалык эле бир адамгерчиликтен чыгып кеткенбиз мен ушу 26 адамдын бирөөсүнө дагы ходатайство же характеристика жазган жокмун. Ушу баланын абалына деп ушуга жаздым мен өзүм суранып. Кыргызстанга Борбор Азия боюнча аймактык турненин алкагында Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун алдындагы Улуу Британия, Германия, АКШ жана Франциянын туруктуу өкүлдөрү келет. Бул тууралуу Британиянын Бишкектеги элчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда топтун курамында элчилер Нил Буш, Геза Бройтигам, Майкл Карпентер жана Кристин Фаждар бар. Буга чейин алар аймактык турдун алкагында Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстанда болушту. Кыргызстандагы сапар учурунда алар Тышкы иштер министрлигинин жетекчилери менен жолугуп, ЭККУнун Бишкектеги программалык кеңсесине, академиясына барышат. Андан сырткары мамлекеттик бажы кызматынын аталган уюм колдоп келаткан кинология борборуна барышат. Маалыматта элчилер Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушаары айтылган. Борбор Азия биз үчүн маанилүү аймак болуп эсептелинет. Ошондуктан биз 4-түк форматта кыдырып жүрөбүз. Биз жарандык коомдун өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлерге жолугуп, долбоорлор менен жеринде таанышабыз. Биз биргелешип иштешүүнүн маанилүү экендигин дагы бир ирет белгилеп, ЭККУнун ишмердүүлүгүн, уюмдун бардык тармактар боюнча ишиндеги коопсуздукту талкуулайбыз деген элчилер визит алдындагы биргелешкен билдирүүсүндө.
Эл аралык террористтик уюмдарды каржылоо жана жасалма документтерди берүү менен алектенгенделип бир жаран кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма-сөз кызматы билдирди. Кылмыш ишинин алкагында жүргүзүлгөн атайын иш-чаралардын жыйынтыгында тыюу салынган Ислам мамлекети эл аралык террордук уюмунун жана джихад тобунун мүчөлөрүнө акча каражаттарын которуу фактылары. Ошондой эле 2016 жылдын август айында Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинин аймагында болгон террордук актынын уюштуруучулары аныкталган. Мындан тышкары террористтик уюмдардын согушкерлерине жасалма паспорттарды даярдоо үчүн Кыргызстандын жарандарынын жалпы паспорттары уурдалган, жоголгон же күрөө менен калтырылган Түркияга жиберилип турган. Үстүбүздөгү жылдын 10 ноябрында террористтик топтун активдүү мүчөсү БЭ аттуу Кыргызстандын жараны кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда террористтик ишмердүүлүккө тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана кармоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандагы жолдорду оңдоп түзөө жана аны ошол абалында сактоо үчүн айдоочулардан акча топтоо сунушталууда. Экономика жана коммерция министрлиги салыктык эмес кирешелер жөнүндөгү Кыргыз Республикасынын кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Документте жылдан жылга өлкөдө автоунаалардын саны көбөйүп, мындан улам жолдор талкаланып жаткандыгы белгиленген. Жол фонду түзүлгөнү менен талкаланган жолдорду оңдоого андагы каражат жетишсиз болууда. Унаа жолдорду кадимкисиндей сактап туруу үчүн жылына 10 миллиард сом керектелет. Ал эми республикалык бюджеттен 2 миллиард сомго жакын акча бөлүнөт. Бул 1 чакырым жолго 100 сом дегенди билдирет. Мындай сумма таптакыр эле жетишсиз деп жазылган документте. Социалдык тармактын колдонуучулары жакында мал жандыктарга салык чогултуу тууралуу мыйзам долбоору сунушталганы аз келгенсип, эми жолдор оңдолушу үчүн дагы эл акча чогултушу керекпи деген нааразылык кептер айтылууда. Таанымал ырчы Бекжан Темирхан каза болду. Бул тууралуу анын жакын санаалаштары билдиришти. Маалыматка караганда ырчы 10 ноябрда кечинде Боомдо жол кырсыгынан каза болгон. Бекжан Темирхан 1996 жылы Аксынын Кызыл Жар айылында төрөлгөн. Анын аткаруусундагы эзилип бүттүм, кантем, шекерим жана башка көптөгөн ырлары коомчулуктун көңүлүнөн түнөк тапкан. Жалбырак ТВ каналынын жалпы жамааты ырчынын жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыдагы эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.